Француз архитектору Поль Гурде менен Алматынын тарыхый борборун эмне байланыштырат? Эмне үчүн кытайлык уста Хон Пикенин биздин күнгө жеткен жалгыз эмгеги Жаркент мечити болуп калды? Балихановдун Сырымбеттин коро жайы кайда жайгашкан? Унутта калган ысымдар менен анча белгисиз далилдер жаңы тарых менен улуттук ыран мунун баары Great Wilderness көрсөтүүсүндө. Жаңылоодон тартып классикага чейин. Архитектор Александр Коржембанын чыгармачылык жолу. Казакстан телеберүүсү үчүн уникалдуу аппараттык студия комплекси. Анын көчүрмөлөрү кийинчерээк дүйнөнүн 11 мамлекетинде пайда болгон. Ал эми долбоорлоонун тажрыйбаларын Европанын архитектуралык бюролору ушул кезге чейин колдонуп келет. Эки залдуу Арман кинотеатры. Анын адаттан тыш тажатма фасады жана суктандырган ички короосу жаңылоонун советтик иконасы болуп калды. Ошондой эле классикалык стиль бүтүлбөгөн жерден биринчи президенттин сейил багынын заманбап дирүү тобуна кошулду. Бул казакстандык белгилүү архитектор Александр Иванович Коржембанын колунан жаралган эмгектердин азы гана. Маселен, Алматынын архитектуралык сүрөтүндөгү 3 белгиде ал акылдуу ишмер, көрөгөч, убакытты алдыга ооздурбаган сүрөтчү катары сыпатталат. Ал айнек материалын пайдаланган курулуштарды 70-жылдары эле колдонгон болчу. Жаш кезинен эле өзүнүн оригиналдуулугу, башкаларга окшобогондугу менен айырмаланчу. И вот как он был. Ал абдан сылык, стилдүү бала. Долбоорлору дагы көзгө толумдуу, өзгөчө багытты сунуштай алды. Так же вкусно он подавал свои проекты. Бул жылы Александр Иванович 84 жашка чыгат. Мындай курагына карабай, архитектор Алматыда сейилдегенди жактырат. Анткени көптөгөн долбоорлор анын жаш кезин эсине түшүрөт. Арман кинотеатры анын Казакстандагы биринчи эмгеги. Буга чейин Москвадагы архитектуралык институттун бүтүрүүчүсү коңшу Кыргызстанда иштеп келүүгө жетишкен. Бишкекте ал бир катар архитектуралык курулуштарды долбоорлогон. Ал эми 60-жылдардын башында республикадагы жетекчилер тарабынан чакыртылган архитекторлордун тобу менен бирге Казакстандын борборуна көчүп келген. Александр Иванович приехал. Александр Иванович жана дагы бир катар чыгармачыл инсандар Алматыга Кыргызстандан ошол учурдагы биринчи катчы Димаш Ахмедович Кунаевдин чакыруусу менен келген. Гипрогор жана Казгор институтуна көптөр Советтер Союзунун ар кайсы шаарларынан келишкен. Александр Иванович мисалы Кыргызстанда катардагы адамдардан болгон эмес. Ошого карабастан ал бул жака келүүнү чечкен. Ошол бойдон ушул жакта жашап келет. Его сюда привезли, он решил сюда приехать, так остался. Долбоордун идеясы кинотеатрдын имаратын Алматынын тоолуу аймагына жуурулуштуруу керек болгон. По задумке это... Алдын ала пландаштырылгандай, бул бөлүк тоодон түшмөк. Ал тоонун фонунда болчу. Ошондуктан муну алыстан караганда апапакай аскыларды дагы көрө аласыздар. Мына ошондон тартып биздин шаарга тагыраагы бул көчөдө үстүнөн түшүрүлгөн сүрөтү турат. Архитектуралык тил менен айтканда, ал ушул курулган шаардын жаратылышынын жаңырыгы болуп эсептелет. Мындан тышкары кинотеатрдын алдында алтын таажы жасалган. Ал бул иштин баарын бириктирип, мекемеге өзгөчө маани берип турат. Мына ушундай ойлонулган болчу. Кинотеатром была сделана золотая корона, которая венчала все это дело и которая давала объекту исключительную значимость на этой площади. Вот что было задумано. Уникалдуу архитектуралык стиль, жөнөкөй жана катуу форма. Алматылыктар 1968 жылы жаңы кинотеатрды ушундай элестетишкен. Аны шаардын борборуна Абай жана Ленин көчөсүнүн кесилишине куруп, Арман деген ат беришкен. Бул казак тилинен которгондо кыялдануу дегенди түшүндүрөт. Он был первым. Бул искусствода мындай айкалышууну колдонгон биринчи адам болгон. Эшиктин алдында жана маңдайында гипстен жасалган айкелдер көрүнүп турат. Эки кооз залы бар. Өз учурунда ал заманбап жана алдыңкы курулуштардын бири болгон. Бирок азыркы күндө деле ал актуалдуулугун жоготкон жок. Авангардным и современным, но таковым он остается и сейчас. 2018 жыл бул курулуштун юбилейи. Жарым кылым мурун колдонууга берилгенден бери Арман кинотеатры аягоонанын үчүн өзгөчө белгилеп келет. Имаратты 1966 жылы куруп башташкан. 2 жылдан кийин эксплуатацияга берилген. Кинотеатр бирлей сандагы отуруштарга ээ болгон. Анда кызыл жана көк залдын ар биринде 455тен орундуктар бар болгон.
Кинотеатрдын негизги өзгөчөлүгү ички короосу болгон. Жабык, айнектери жок фасадта бассейн, суу оргумасы жана кышкы бакча орун алган. Бул аймактын максаты көрүүчүлөрдү кино өнөрүнө буруу болгон. Архитектордун алгачкы мерчемдерин сактап калган кадрдагы хроникадан көрүүгө мүмкүн. Он был сделан насквозь. Ал ачык жасалган. Андан асманды, жылдыздарды, айды жана башка нерселерди көрүүгө болот. Бул жерден болсо каардын жаап жатканын көрчүбүз. Ошол жерде кыз анан суу оргумасы турчу. Анын бардыгы сууга чагылышып көрүнчү. Жыйынтыгында чексиздикти элестеткен композициялык көрүнүш пайда болуп, сиз жүктөн арылып, жан дүйнөңүз тазаланып, жеңилдеп, режиссер тасмада сунуш кылган чындыкты кабыл алууга даяр болуп каласыз. Становилась совершенно чистой, свободной. Вы были готовы к восприятию той реальности, которую предлагал вам режиссер в своих фильмах. Бирок бул уникалдуу имараттын короосун Алматынын улуу моундагы өкүлдөрү жакшы билет. Мында сеансту күтүү учурунда, экзотикалык пальмалардын арасында сүрөткө түшүп, кино соңуна чыкканда даяр сүрөттөрдү алууга мүмкүн болгон. Бул короонун имараттын ичинде болгону бөтөнчө көрүнүш болгон. Мында кышында жана жайкысын күндүзгү жарык өтүп турган. Дайым жашылдандырылган айлана чөйрөсүнө көз жүгүртүп, жайкы мезгилде сейилдөөгө ыңгайлуу болчу. Тигил жагында болсо бассейн орнотулуп, суу агып турар эле. Оригиналдуу, дайыма жашыл өңүнөн кетпеген талдар өсүп турчу. Кызыл гүл гүлзары болгон. Ичинен адамдар ушул кооздукка күбө болуп, суктанып турушчу. Было одно месторождение, где наш... Мына бул куйма ташты бир жерден тауып, сиздердин объектке алып келгенбиз. Муну колуңуздан келишинче сактап калыңыз. Так что уж беречь, если можно, так берегите хоть что осталось. Хоть что осталось, да. Казакча клубтас ташы Арман кинотеатрынын дагы бир өзгөчөлүгү. Куйма таш Казакстандагы жападан жалгыз ген чыккан жерден алынып келинген. Андан жасалган алгачкы ички жасалгалар ушул күнгө чейин сакталып калган. Если вы видите, то здесь есть и вот с такими вот... Эгерде сиздер көрүп турган болсоңуздар, анда кызыл, жашыл өңдөгү чийимдер бар. Мына мындай тыйындары менен жалтырактары боло турган. Мындай таштар башка жок. Бул жогоруда айтылган ген чыккан жерден атайын ушундай кооздуктарды жасоо үчүн алынып келинген. Бул таштардын ар биринин өзүнүн түсү жана композициялык байланышы бар. Жалпысынан мына ушундай кооз композиция келип чыккан. Цветовую и композиционную скрипку. В целом создавая вот непосредственно вот такую вот композицию из этого камня. Кинотеатрдын туруктуу стилин маңдайы менен ички көрүнүшүнөн кооздоп турган барельеф менен панно толуктаган. Аларда мамлекеттин тарыхы жана анын келечекке умтулуусу түшүрүлгөн. Космостук тема, дыйкандардын турмуш тиричилиги, ал эми жумушчулардын эмгеги, окумуштуулардын изилдөөсү болуп эри шаркак жүргөн. Кооздоочу элементтер көлөм гана бербестен курулушка чоң эмоционалдык жүктү берип турган. Много вот здесь интересных... Имаратта дуалдын бир жак тарабына кездемеге тартылган кызыктуу чоң сүрөттөр арбын. Себеби темасы арман, кыргызча кыял. Бул космос дегенге дал келет. Ошондой эле кыялдануу, адамдын кыялы. Кинотеатрдын сырты дагы өтө кызыктуу болчу. Чоюндан жасалган таажы менен курчалган. Ал жөн эле таажы эмес, ал дагы өзүнчө бир оригиналдуулукка ээ болуп, кандайдыр бир деңгээлде космос менен байланышкан түшүнүктү берип турган. Космоса, ну и так далее. Жакында эле бул сүрөттөлүштүн бири мында келгендерге жеткиликтүү болду. Буга чейин оңдоо иштеринин учурунда аны гипсокардон менен жаап коюшкан болчу. Бирок Армандын жаңы жетекчилиги анын жок болуу алдында турган айрым элементтерин кайрадан калыбына келтирүүнү чечишкен. Оно было зашито. Ал тигилген болчу. Гипсокардон менен жабылган. Кийинчерээк калыбына келтирүү учурунда гипсокардонду алып салгандан кийин, бизде көрсө ушундай кооз сүрөт бар турбайбы дешкен. Кудайга шүгүр, ал калыбына келди. Бүгүнкү күнү дагы ал жакшы сакталган. Ошондуктан бул элементтүү бөлүктүн бири. Так что этот элемент сохранился.
Алматадагы аппараттык телестудия комплекси Александр Иванович Коржемпанын дагы бир уникалдуу долбоорлорунун бири. Бул курулма Казакстандын түштүгүндөгү Борбордун Желтоксон жана Темирязов көчөлөрүндөгү архитектуралык композициялардын бири. Москвадагы Останкино комплекси пайда болгондон кийин жаңылыктар менен көңүл ачуучу программалардын чыгарылышы бир имаратта жайгашышы керек болгон. Союзга мүчө мамлекеттерге ушул сыяктуу телестанцияларды өздөрүнүн өлкөсүндө куруу сунушталган эле. Казак СССРнин Маданият министрлигинин тапшырмасы менен 1983 жылы долбоордун үстүндө иштер башталган. Мы считали целесообразным. Биз телеберүү комплексинин имаратын күзгү сымал айнектен жасоо туура болот деп чечтик. Ал айлана чөйрөнү, асманды, булуттарды, жашылдандырылган тегеректи чагылдырып турчу. Мындан сырткары бул көрүнүш алмашып турушу керек эле. Анткени жаратылыш, чагылдыруу ошондой эле адамдар дагы өзгөрүп турат. Биз аларды ушул объекттин элесинде бергибиз келди. Потому что и природа меняется, и освещение, и люди меняются. Нам хотелось передать это в образе вот этого объекта. Мындай архитектуралык чечим телеканалдын башкы милдети менен түздөн-түз байланышкан чыныгы көрүнүштү чагылдыруу. Ал эми имараттын көзгү сымал дубалдары конокторго ар кандай түскө боелгон эмоционалдык дүйнөнү түрдүү ракурста көрүүгө мүмкүндүк берет. Анткени киребериштеги тепкичтен өйдө көтөрүлүп бараткан адамга күзгү анын тулку боюн көрсөтүп турган. Бирок аны ишке ашырууда куруучуларда материалдар менен кыйынчылыктар пайда болгон. И мы тогда заложили вот это зеркальное стекло. Ошондо биз ушул күзгүлүү айнекти салганбыз. Бирок ал учурда бизге булар жеткиликтүү эмес болчу. Ошондо Саратов заводунан бизге керектүү болгон күзгү сымал айнек чыгарып берүүнү өтүндүк. Алар биздин каалообузду орундатканга аракеттеништи. Албетте, ал биздин ойлогонубузду толугу менен көрсөтүп турбайт. Анткени менен биз долбоорубуз аркылуу эмнени бергибиз келгенин түшүндүрө алдык. То, что мы хотели передать непосредственно своим проектам. Толук түрдө айнек менен курчалган фасад имаратты өзгөчөлөнтүп турат. Себеби мындай ыкманы колдонгон курулуш Казакстанда биринчи жолу тургузулган болчу. Жылдар өткөн соң күзгү айнек менен иштөөдөгү көйгөйлөрдү билген архитекторлор долбоордун айрым кемчиликтерин белгилешкен, бирок ошол эле учурда анын өзгөчөлүгүн дагы эстен чыгарышкан эмес. Для АСК. Идея была такова, что Александр Иванович над этим Бул светом... үчүн идея төмөнгүчө болгон. Өйдө жака кеткен бул парда илгичтин алдынан кыякча болуп айнектен өтүшү керек болчу. Ал күңүрт жашыл түстө болуп, өңдөрдү чагылдырып өткөрүп турмак. Ал эми жөнөкөй эле айнектен жасап койгондон кийин ал анчалык деле укмуш көрүнбөйт. Как молочные, такие темно-зеленые, не молочные, очень матовые такие вот стекла, которые бы отражали бы и пропускали бы свет. Ну, в общем, не достали. И когда обыкновенное стекло сделали, оно уже, в общем-то, не столь здорово смотрится. Аймакка таандык нерселерди, андагы оймо чиймелер көрсөтүп турат. Аппараттык студия комплексинин парда таккычы сталактит түрүндө аткарылган. Алар үлүлдүн кабыгынан жасалган. Ошону менен катар сталактиттер айнек панелдерге туташ келбейт. Они очень современно и красиво вписались в структуру современного здания. Алар заманбап имараттын тутумуна жакшы жуурулушкан. Бирок бул сталактиттердин тутуму өзү байыркы Самарканд, Бухарадан алынган. Ошол учур Советтер Союзу учурунда өзгөчө кызыктуу болгон. Ал улуттук жана эл аралык архитектура жөнүндөгү талаш мезгил учуру эле. Александр Ивановичтин көз карашы, улуттук, эл аралык дүйнө таанымы дал ушул аппараттык студия комплексинин архитектурасында колдонгон. Александр Иванович и его понимание вот этого национального интернационального как раз вот здесь и проявился вот в архитектуре этого аппаратно-студийного комплекса. Убакыттар алмашкандагы курулуш материалдарынын түстөрүнүн алмашуусу бул долбоордун архитектуралык артыкчылыгы. Түн биринчи кабатта кара мрамор ташы менен жаткырылган. Ал эми экинчи кабаттын киреберишиндеги бөлмөдө күн жарык болуп турат. Ал дагы мрамордон, бирок бул жерде аппак көрүнөт. Вот можете посмотреть на вот эту стенку, она тоже сделана в виде таких сталактитов. Мына бул дубалды карап көрсөңүздөр, булар дагы сталактит сыяктуу жасалган. Бизди түндөн күнгө узатат. Эгерде бул айнек тосмолорду алып салсак, бул жерге артисттер сахнага чыгуусуна даярдана турган жетиштүү эмеректерди коюп алууга мүмкүн эле. Андыктан өзүңүздөр көрүп тургандай, үйдүн төбөсүндөгү айнек имараттын бийиктигин кесип, кыскартып койгондой. Андыктан дагы бир кабат кошуу зарылчылыгы келип чыккан. Эгерде сиздерге дагы көрүнүп жаткан болсо, ар бир шып бул имараттын узундугун чоңойткон.
приправляем ему еще один этаж. Вот если видно, то вот в этом месте видно, что все потолки сделаны с таким расчетом, что они увеличивают высоту этого здания. Экинчи кабаттагы холдон артисттер, көрүүчүлөр 2 телеберүүлүк студияга батышат. Анын аянты 600 чарчы метрди түзүп, ар бири өз ишин аткарып жүрөт. Алардын жабдыктары менен жогорку көркөмдөлгөн телевизиондук тасмаларды каалаган деңгээлде көрүүгө шарт түзөт. Студии могут работать одновременно. Студиялар бир эле убакта иштей алат, себеби алар бири-бири менен 4 тосмо менен ажыратылган. Ар бир студия кутучанын ичиндеги кутуча негизинде жасалган. Башкача айтканда, эгерде сиздерде кандайдыр бир имарат болсо, анда ага дагы бир кошумча кутуча киргизилген. Бул жердин чайпалуусунан коргоп, ашыкча үндөрдөн жана башка нерселерден сактайт. Бул объекттеги биз туруштук бере алган технологиялык талап. Мы выдержали непосредственно вот в этом объекте. Монолит курулушунун технологиясы жана сыртын каптоодо айнекти колдонууда мекеменин курулушчуларынын даяр болбогону шек санаткан. Айрым курулушчуларга бул ыкма жакчу эмес, себеби ар дайым кандайдыр бир жаңы ыкмаларды ойлоп табып, жаңы материалдарды издеш керек болгон. Мисалы, темир бетон буюмдарын өндүргөн фабрика бар. Анда такталарды, казыктарды катар-катары менен чогултуп, ширетип, бекитип коесуң. Ал эми мында болсо, жөнөкөй таш үчүн куйма ташты жасаш керек. Куйма таштар үчүн дубалдарды жасаш керек. Мына ушундай көйгөйлөр орун алган. Бирок Коржампанын башкы идеялары келечекти тамшандырчу. Ондогон жылдар өтсө дагы заманбап шаарларда көптөгөн имараттарды темир бетон жана айнек менен салышат. Кесиптештери Александр Ивановичтен чебер жана кесипкөй адам катары ар дайым жагдайларга каршы чыга ала турганын баса белгилешет. Ал дагы авангардтуу деп айтсак болот. Себеби ал мындай стилдеги ыкманы биринчилерден болуп колдонгон. Мисалы, дубалдарды тургузууда бетон, темир, кыш колдонулуп келинген. Ал болсо айнектен салып койду. Ал эми айнектен жасалуучу айрым элементтери тескерисинче башка материал менен жасалган. Кирип келаткандагы эшик калың жыгачтан орнотулган. Бардыгы башкача, туурабы? Мына ушундай имарат пайда болгон. Жеңил жана жаңы. Ал эми бул жогорку бөлүгү бир стилге келтирилген сталакиттен жасалган. Мында чыгыштын стилин дароо байкоого болот. Бул имаратта Коржампанын бардык эмгектери бар. Ал ар дайым өзгөчөлөнүп турган. Ошондуктан долбоорлордун катышуучуларынан жана студенттеринен дагы ошону талап кылат. Ошентип арадан 35 жыл өткөндөн кийин телеаппараттык студиялык комплекс Алматыдагы уникалдуу имараттардын бири бойдон калууда. Туристтерди, шаар тургундарын өзүнүн архитектуралык өзгөчөлүгү менен тартып турат. ТВ тармагындагы чебер адамдар үчүн анын көлөмдүк пландаштыруу түзүмү жана иш алып барууга ылайыкташтырылган идеалдуулугу кызыктуу. Но он почему-то из этого сделал такую вещь, которую теперь едут в Запад. Имаратты керек болсо Батыш Европадан бери кызыгып, көрүү үчүн келгендер бар. Менин эсимде бир жолу Австрия элчилиги Алматыдагы архитектор уюмунун төрагасы катары менден инженерлердин тобу баратат. Алардын программасында силердин студиялык комплексиңер турат, бирок ага киргизбей жатышыптыр деп суранган. Аларды киргизип, студияны көргөзгөндө абдан таасирленишкен. Они уехали абсолютно восхищенные. Вся колоннада задумана как основа для того, чтобы на ней можно было разобрать. Бардыгы ландшафттык айкалыштыкка дал келүү үчүн негизги катмары терең ойлонулган. Сиздер көрүп турган бардык элементтер тегерек түз көзүнөктөрдүн ортосунда гүл сымал кооздук менен өткөрүлөт. Жыл мезгилине ылайык гүлдүү килемчелер бул аянтчанын эмоционалдык абалын өзгөртүп турат. Композиции, цветочных ковров, которые должны меняться в зависимости от времени года, и каждый раз создавать новое эмоциональное состояние этой площади. Биринчи президенттин киребериш тобундагы өткөл түрүндөгү жаа тизмегин Александр Коржампа 21 кылымдын башында долбоорлогон. Заманбап объект ландшафттык курчоо менен жээктелген. Көрүнүш жагынан айтсак, бул шаардын айлана чөйрөсүнүн жана сейил бактын тынчтыгын чектеп турат. Александр Коржампа киребериштеги топту жасалголоонун долбоорун коомчулуктун сотуна салган. Жарым-жартылай тегерек долбоору жашылөөнгө ээ болгон. Тирөөчтүн ортосуна археологиялык табылга түрүндө жасалган айкелдер жайгашкан. Ал эми төмөнкү түзүмүн өзүнчө торчолор бекитип турат. В каждой из этих фаз должна быть своя
цветочная компания. Ар тарабында гүлдөн жасалган кооздук болушу керек жана алардын ар бири өзүнчө эмоционалдык жүктү алып жүргөн. Мына бул торчо өзү теребел болуп берет. Ал уникалдуу торчо. Дүйнөдө башка мындай кооздук жок. Ал биздин Алматыдагы ишканалардын бири тарабынан чоң жигердүүлүк менен жасалган. Будем говорить энтузиазмом, одним из наших алматинских предприятий. Каптоо маселесине дагы кылдаттык менен көңүл бурдук. Башында бул жерге ак мраморду колдонууну сунуш кылышкан. Бирок бардык мамычалар көзгө көрүнбөй жылмакай чийим менен кеткендиктен мрамор ташын заманбап жаңычылдык материалдарга алмаштырышкан. Ал желим материалынын негизинде жасалган. Анын курамында граниттик жана мрамордук таштардын күкүмү бар. Вот эта вся система создает, будем говорить, Мына ушул системанын баары гүл килемдери илине турган түркүктөрдүн пайдубалын түзөт. Ал ушул кооздукту, композицияны кармап турмак. Ар бир гүл салгыч өзүнүн ландшафттык тутумун бекитмек. Ар бир тегерек көзүнөк гүл менен толтурулуп, кандайдыр бир аныкталган жүктү көтөрмөк. Жалпысынан мунун бардыгы чогуу бир кызматты аткарып, жеңилдикти, жакшы маанайды жаратат. Ошону менен катар, биринчи президенттин паркына кире бериши менен суу оргумасы топтому жакшы айкалышкан. Ал Александр Ивановичтин кесиптештеринин долбоору менен түзүлгөн. они дополняют эту всю систему. Алар бул тутумду толуктап турат. Бир эле өзүнүн суусу менен эмес, алар түзгөн музыкасы менен жагымдуу. Ар бир суу оргумасы музыкалык чыгарма. Анын ар биринин өзүнө гана тиешелүү үнү болот. Жеке музыкасы, композициялык тутуму бар. Свою, будем говорить, композиционную структуру. Биринчи президенттин паркына кирүү тобу Казакстанда таанымал жайлардын башталышы болгон. Бүгүнкү күнү буга окшогон курулмалар республика боюнча кеңири таралган. Алар шаарлардын, облустардын борборлорун көркүнө чыгарып кооздоп келет. Эти арки, так между нами говоря, потихоньку расползлись. Бул тегерекчилер түрдүү ыкмада жасалып, республиканын дээрлик бардык жагына тарап кетти. Жамбылда новатордук, Талдыкоргондо дагы кайсы бир элементтери колдонулган. Бул трендке айланган. Адам кадимки пайдалуу буюмду тараткан. Азыр болсо Казакстандын картасын алып көрүңүздөрчү. Көптөгөн шаарларында ушул курулуштан таасирленген элементтер бар. Есть элементы очень-очень вдохновленные этой стройкой. Биринчи президенттин паркынын кире бериши пайда болгондон бери баш кошкон жаштар үчүн бул жай ыйык жерге айланган. Она стала символом именно вот такого вот. Ооба, ал бактылуулардын символу болуп калган. Ошондуктан бул курулуштун жанына сүрөткө түшүүгө келип турушат. Всех вот этих архитектурных элементов. Архитектордун кесиптештери Александр Корженко жумуш үстүндө ар дайым анын образы туурасында ойлоно турганын белгилешет. Мисалы, бул имарат эмнени айтып турат? Анын терең мааниси эмнеде? Ал архитектурада эски нерселерди заманбап идеяга айлантуунун жолдорун издеп келген жана өз стилин тапкан. Он первый, в отличие от нас многих, начал вводить уже в современное здание элементы современного декора. Не орнамента вот это пресловутого, который сейчас просто уже зашкаливает, просто смотреть тяжело, а сугубо. Алмаз Ордобаев бизге салыштырмалуу ал биринчилерден болуп жаңы курулган имараттагы чуулгандуу элементтердин ордуна заманбап кооздоолорду колдоно баштаган. Бир гана архитектуралык чийим берилген, бизнеске мүнөздүү курулуш жасалгаларын жасаган. Ал айрыкча өзгөчөлөнүп турчу көрүнүш биздин айлана чөйрөдө анын фамилиясы менен байланышып келген. Жана бул стиль коржемпизм деп аталчу. Часто довольно извительно формальным таким приемом, который получил название из его фамилии. Этот стиль назывался коржемпизм. Ал эми бүгүн Казак архитектуралык мектеп патриархы студенттерге кесиби жана новатордук ыкмалардын негиздерин үйрөтөт. Ал азыркы курагына карабастан тынымсыз жаш таланттарды издеп, аларды таап келет. Я вам больше скажу.
Мен мындан дагы көп нерсени айта алам. Александр Иванович абитуриенттерге дагы кызыгуу артат. Студенттерди биздин факультетте окууга тартуу үчүн колледждерге, мектептерге барган учурлар болгон. Ошондо Александр Иванович биз менен кошо барып, ага түрдүү суроолорду беришчү. Бир жолу мындай күлкүлүү окуя болгон. Бул кесиптен кийин доктордук наамдын эмне кереги бар дегенде Александр Иванович үйдө иштебей отуруп эле акча табыш үчүн деп айткан. Александр Иванович 80ге чыкканына карабай, тамашакой бойдон калган. Мугалимдиктен тышкары ушул кезге чейин долбоорлор менен алектенип келет. Кыскасы, ал канча курулушту долбоорлогонун санап бүтпөйсүң. Себеби эң башкысы саны эмес, сапаты маанилүү. Анткени жарым кылым убакыт өтсө дагы анын курулуштары өзүнүн өзгөчөлүгүн иш жүзүндө көрсөтүп келет.